Бактылуу айым болуп турган эң чоң себепкери жолдошум. Өзүнүн ачуусун, таттуусун баарын көрсөтөт экен. Мен ушундай аялдын кызы болгонуна сыймыктанам. Мен дүйнөдөгү эң бактылуу айым катары өзүмө эстетем. Хобби болсо азыр бир чоң бир бизнеске айланып отурат. 120-150 миң сомдун тегерене чейин сеп даярдашат. Бул куракта болсо мына ар бир баягы турмуштан жолуккан тоскоолдуктар. Бир дамдай жаман мүнөздүү кыз жолуктура элек. Саламатсыздарбы, 7 каналдын телекөрүүчүлөрү. Бүгүн 8 март жалпы айымдарды майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Ал эми бүгүнкү маектешим үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн катарын толуктаган баатыр эне, ишкер айым Гүлбарчын эже менен жакындан таанышабыз. Гүлбарчын айымды чай үстүндө болушунча ар тараптан ачып берүүгө аракет кылабыз. Гүлбарчын эже, мына бүгүн бардык айымдардын маанайы өзгөчө болуш керек. Көчөдө дагы баардыгы гүл кармап, айтор ушул күндү баарыбыз эле күтсөк керек. Анан бүгүн дагы сиздердин үйүңүздөргө конок болуп келип калдык. Бүгүн сизди мындай ишкерлик жактан дагы, баягы бактылуу айым катары дагы кенен ачып берели деп жатабыз да. Келиңиз сизден жакындан таанышып алалы. Баарыңыздарга салам. Менин атым Гүлбарчын Маматали кызы. 46 жаштамын. Мен өзү негизи кичинекейиммен Жалал Абад облустунун Базар Коргон районунан болом. Бешик-Чоң айылында чоңойгом. 17 жашымда турмуш курганмын. Турмуш жалына аттанганбыз. Азыр 29 жыл болот быйыл буюрса. Ошол 29 жылда 7 балалуу болдук. Ошондон бери түтүн булатып жашап келатабыз. 17 жашыңызда турмуш жолуна аттаныпсыз, баатыр эне болупсуз, андан бери бир чоң жетишкендиктерге жетишипсиз да. Анан баатыр эне болгонуңузга канча убакыт болду? Ошол баатыр эне орденин алганыңыз боюнча кызык болот. Эң кичинекей кызым азыр 6 жашта, 1 жашка чыккандан кийин берилет экен баатыр эне алганыма быйыл 6 жылдын жүзү болду. Негизи эле кыялыңыз беле бул баягы ар бирөөбүз эле кичинекей кезибизде кыялданабыз да. Анан көп балалуу болсом, ушундай бир ишкерлик менен алектенсем деп кыялданат белеңиз. Ооба, көп балалуулукту кичинекейимен бери эле жакшы көрчүм. Анан ниет кылат элем, ушу турмушка чыксам көп балалуу болом деп ниет кылат элем. Кудайга баягы көп ыраазычылыктарын айтам. Эч качан баягы тажабайм айткандан, себеби ар бир каалоо тилектерди тилей берсең эле Кудай баарын орундатат экен. Анан 17 жашымда турмушка чыккам деп айтып калбадыңызбы? Баягы мурда куда түшүп барып эле анан кызды берип коет го. Сизде кандай болду эле? Жезде менен жактырышып, таанышып эле турмушка чыктыңыз беле? Жолдошум менен жолдошумдун бир тууган карындашы менин жакын курбум болгон. Курбум экөөбүз чогуу окуганбыз институтта. Анан жолдошум менен таанышып калып эле бири-бирибизди жакшы көрүп, анан ушул турмуш курганбыз. Көзүңүз жеткен. Ооба. Үй-бүлө курганыңыздарга жалпы бир канча 29-30 жылдын жүзү болуп калыптыр. Анан ар кандай нерселер өттү, ар кандай нерселердин аркасында мына бүгүнкү ушул күнгө жетип турасыз десем дагы болот да. Анан негизи эле өзүңүздү баягы бактылуу айым катары учурда эсептейсизби? Жаңы турмуш курганыңда баягы айылдан аксакалдар келип, баягы бата берип, каалоо тилек айтканда бар эле турмуштун ысык суугуна чогуу көргүлө, чыдагыла десе бар эле келип ысык суу дей берет экен. Биздин жашообузда эч кандай мисалы суук болбойт, андай күндөр болбойт деп элестетет экенсиң, эми албетте баягы 17 жашыңда болсо. Анан кийин бирок турмуш деген татаал, турмуш өзүнүн баягы калчап, өзүнүн ачуусун, таттуусун баарын көрсөтөт экен. 30 жылга жакындап калды. Ошондо жашообузда ар кандай кыйынчылыктар, турмуштун ачуусу, таттуусун бирге көрдүк. Шүгүр, ооба, азыр өзүмдү эң бактылуу айым катары эсептейм. Негизи эле ушундай бир үлгүлүү үй-бүлө сакталып калыш үчүн эмнелер керек экен, эмнелер маанилүү экен? Кандай кадамдар жасалыш керек экен? Эң биринчи мен ойлойм ушу эненин тарбиясы баягы кыргызымда бекер айтылган эмес да, энесин көрүп кызын ал дегендей. Мен ушул жашоомдун ушундай бактылуу жашоомо апамды эң көп себепкер дейм. Негизи тайнем ошондой аябай мындай катуу аял болчу.
күйөөнүн баягы наанын жеш үчүн таштан темирден тиш керек деген ошондой тарбияда чоңойгонбуз. Апам дагы турмуштун ар бир жолун таза түз жол көрсөтүп үйрөткөн. Апам аябай мээнетке үйрөткөн. Эч мындай жалкоо болбогула, турмушка түз карагыла, турмуш ошондой болот, өтүп кетет деген жакшы акыл насааттары менен тарбиялап келген да. Анан негизи эле баягы ушундай ийгиликтүү айымдын артында күчтүү мырза турабы? Турат. Жолдошуңуз турат, албетте. Азыр мисалы жолдошумдун колдоосу болбосо мен эч кандай мындай бактылуу айым, мыкты айым, баатыр эне болбойт элем, туурабы? Ушундай даражага жеткениmin өзүнчө бул жерде баатыр эне болуп, бактылуу айым боло турган эң чоң себепкери жолдошум. Жолдошум бүт тараптан колдоп келет. Ошол эле балалуу болуп атканда деле сен коркпо. Ооба, балалуу болобуз, көп балдарыбыз болот, жакшы үй болот, жакшы окууга окутабыз деп баягы күч берген, мотивация берген жолдошум. Анан ар тараптан моралдык жактан, материалдык жактан, бүт жактан колдоп келет. Ушул ишкерлик менен үй бүлөлүк жашоону негизи эле бирдей алып кетиш кыйын болуш керек, айымдар үчүн өзгөчө. Албетте кыйын. Себеби үйүңдө балдарың бар, аларды окууга жөнөтүш керек, аларды окуудан тосуп алышың керек, үй жыйнаш керек, тамак аш кылыш керек. Аялдын негизи эле түшүгү аябай оор да, ана ошол менен бирге эле анан кийин көчөгө чыгып, жекешкелик менен алектениш керек. Тигүү цех тармактарында дагы канча кыз келиндер бар, аларды иш менен камсыз кылыш керек. Аларды акча, айлык менен камсыз кылыш керек. Андан сырткары дагы анан кыз узатуу, бул кыз узатуу деген аябай жоопкерчиликтүү жумуш. Себеби бир убакытка заказ буйрутманы аласың, убагында бүтүрбөсөң уже кыз узатуу, той аябай жоопкерчиликтүү экен. Бирок сүйгөн жумушуң болгон үчүн андай эле көп оорчулугу билинбейт да. Ошол оор болгондо дагы баягы буйрутманы бүтүрүп, кардардыга тапшырып, алардын аябай ыраазычылыгын көргөндө бүт кыйынчылыгын унутуп эле сүйүнүп жыргап каласың. Мына мен ушуну каалагам, ушуну ниет кылгам, ушундай ыраазычылык үчүн иштеп жүрөм деген мындай мотивация болот да. 7 балаңыз бар. Алдыңкысы окууну бүтүп уже чоңоюп калган ба? Иштеп калган. Эң чоң уулум быйыл 28ге чыкты. Быйыл үйлөп, аны келиндүү болуп сүйүнүп атабыз. Келиндүү болуп, колуңуз узарып, келиндин чайын ичип. Аябай жакшы, бул дагы бир доор экен, аябай жакшы убакыт экен. Азыр бала мамлекеттик кызматта иштеп атат, мамлекетке кызмат кылып атат. Андан кийинки кызым да турмуш жолуна бергем, неберелүү болуп калганбыз. Баарына жакшы татыктуу тарбия берип, ушул кыргыз элиме кызмат кылсын, мамлекетке кызмат кылган жакшы балдар, кыздардан болуп тарбиялайлы деп болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Жаңыдан баш кошкондо дароо эле баардык нерсе туруп калбаса керек, оңой элечи. Анан ошол жашоо башталгандан кийинки кадамдар сурагым келип жатат да, мындай жактында бир кыйын учурларыңыз болгондо. Мен институтта деле биринчи эле курс болчумун, жолдошума баш косконго. Баягы апабыз баягы түшүнүктүү, жакшы жерге туш келгендиктен алар мени баягы сырттан окутпай эле, ошол очный эле окууга жөнөтүп, кайра балалуу болгондо деле окуп жүрдүм, карап берип, баягы жакшы үй бүлөгө туш келген үчүн жакшы окуп бүттүм. Анан кийин баягы биздин окуу бүткөнүбүздө баягы союздун таркаган татаал турмуштун, жашоонун баягы оор мезгилине туш келип калган үчүн элдин баары эле баягы Россияны көздөп, акча табууга агып жөнөп калганда, биз дагы ошолорго кошулуп баягы балдарга жакшы тарбия берели, жакшы келечегин ойлоп, ошол жолдошум экөөбүз Россияга кеткенбиз. Россиянын Самара шаарында биз канча жыл жүрдүк? 10 жылдай ошол соода саттык менен алек болуп, ошол жакта иштеп жүрдүк. Россиянын жашоосун билесиздер, ал жакта баягы орустардын квартираласында квартиралап, канча жашоо. Баягы кичке балдарыбызды сүдүрүп алып, ата энелерибиз жардам берди, карашып. Анан алып кетип дагы жүрдүк, чогуу жүрдүк. Ошентип канча бул жашоого келиш оңой эмес. Жашоодон ар кандай татаал жашоолор өткөн. Товардарды баягы чоң мешоктоп көтөрүп, соода кылып,
ошентип Москвага каттап товар алып келип, Кыргызстанга каттап товар алып барып ошентип иштеп жүргөн күндөрүбүз көп болду да. Ички сезимиңизде бир чоң бир максат болгон да. Ооба, баягы бирок баары бир баягы кыргыз болгон үчүн жүрөгүң баары бир кыргыз деп эле тура берет. Ошо баягы күчтүү баягы каалоо тилек болот, ниет болот, мына чоңойсок, ой иштеп акча тапсак, Кыргызстанга сөзсүз жакшы үй салсак, балдарым жакшы окутса, Кыргызстанда жакшы жашоо болсо, ушундай жашоого жетишебиз деген баягы мотивация күч менен ал жакта бүт кыйынчылыктарга чыдап, иштеп, аракет кылып жүрө беркенбиз да ошо. Жакшы, демек ар бир нерсеге чыдаш керек экен. Анан ал нерсени да көрүш керек экен да. Негизи эле мисалы мына биз курак курап иштеп атпаймынбы? Курак куроонун өзү мисалы айымдарды аябай мындай чыдамкайлыкка, сабырдуулукка ошондой үйрөтөт да, негизи эле ошондой. Анан аябай мээң эс алат, нервтериң эс алат дегендей мындай өзүнчө эле бир чоң жакшы жумуш да. Алдыда кандай пландарыңыз болуп атат? Баягы мурдагы кыялдарыңыз азыр орундалыптыр. Буюрса анан дагы бир баягы кыялдар орундалган сайын дагы да чоң башка кыялдар пайда боло берет го мындай. Биздин азыр эми эң мындай ойлорубуз ушу балдарыбыздын баарын үйлөп, жайлап, окууларын киргизип, жай-жайына коюп, бул ар бир ата эненин эле милдети, ою, кыялы десем болот. Андан сырткары мына ушул азыр курак курап, сеп жасап атпаймынбы? Аябай көп айымдар, кызыккан айымдар аябай көп. Мага да үйрөнүп эле, мен дагы сиздей батыр эне болсо, мен да сиздей ишкер айым болсом деген айымдар аябай көп. Ошонун баары кубандырат. Эми азыр ушу кандай ойлоп атабыз? Ушул ар кандай курстарды ачып, кийинки жылда пландарым ушу 24-кө ушундай план койгом. Бүт курстарды ачып, онлайн курстарды ачып, курак кураганды үйрөтүп, төшөк тиккенди үйрөтүп, ал менен эле чектелбестен ошол жеке эле ишкер айымдар Кыргызстанымда көп болсо, жакшы бактылуу балдар дагы көп болот. Эне бактылуу болсо, бала бүт үй бүлө бактылуу ошондой. Туура айтасыз. Негизи эле аял жылмайса, алам жылмаят деген жакшы сөз бар эмеспи? Анан жалпы бүгүн майрамга отурлай келиңиз, учурдан пайдаланып өзүңүздүн апаңызга жакшы сөздөрүңүздү арнап кетсеңиз болот. Апаңызга, кайненеңизге балким эфирден пайдаланып. Апама чексиз ыраазымын. Мен ушундай аялдын кызы болгонуна сыймыктанам. Мага ушундай тарбия бергенине, мени ушул даражага жеткирип, төрөп, окутуп, чоңойтуп, турмушка берип, мен баарына ыраазымын. Көп жашасын, биздин жакшыл күндөрүбүздө, төрүбүздө ар дайым батасын берген Балпайган байбиче болуп жүрө берсин. Ошол менен бирге эле жалпы кыргызстандык айымдарды бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кыргыз айымдары бүгүн эле эмес, ар күнү бактылуу болушсун, ар күнү жүзүнөн жылмаюу кетпей, балдары менен, үй бүлөлөрү менен ар дайым бактылуу турмушта өмүр сүрө берсин. Сизди байгыл мыкты бактылуу айым катары гана эмес, ишкер айым катары дагы тааныйбыз. Анан ушул сеп боюнча сурамым келип жатат. Азыркы учурда иштериңиздер кандай болуп жатат? Кызга сеп баштаганыбызга мына быйыл 5 жылдын жүзү болуп атат. 5 жылдан бери канчалаган кыздардын септерин жасап, кыздардын ошол бактылуу күндөрүнө себепчи болгонуна аябай ыраазымын. Көп айымдар ушул төшөктөрүбүздүн сапаттарын, төшөктөрүбүздүн өзгөчөлүктөрүн жактырып келсе, буйрутма берген көп адамдар өзүңүз айткандай, ушул батыр эне экен, үлгүлүү айым экен деп баягы ырымдап дагы көп беришет. Мен ошого аябай сыймыктанам. Анан ошого жараша ошолордун үмүтүн актаганы, ошолордун каалоо тилектерин актаганга аракет кылабыз ошончолук. Эми мына мисалы ушунча сөз болгонуна байланыштуу азыр жүрүңүз, андан көрө ошол кызга сеп дүкөнүнө барып, сизге төшөктөр боюнча кененирээк маалымат берип, кененирээк айтып берейин. Демек, баягы миң уккандан бир көргөн артык демекчи. Гүлбарчын айымдын азыр ишкерлиги менен дагы таанышабыз. Тигилип жаткан төшөктөрүн дагы жанынан көрөбүз. Жүрүңүздөр. Негизи эле бир күндүк жашооңуз кантип башталат, кантип өтөт? Негизи эле игиликтүү айымдардыкы кантип өтөт? Ошого кызыгып жатам да. Көп балалуу болгон үчүн биринчи
биринчи балдарымдын баарын курсагын тойгузуп, жумушка жөнөтүп, мектепке жөнөтүү менен башталат ар бир энелер катары эле. Анан баарын жөнөтүп, 8дерде бошоп калабыз. Анан 9дарга чейин өзүбүз чай пай ичип, жумушка азыр 9да келип калдым. Кышкы маал болгон үчүн. Кээде баягы буйрутма көп болсо, эртең менен барып, негизи 5-6да кайра тигилерди бала бакчадан алып кеткенге туура келет да. Анан болбосо, буйрутма көп болсо, балдарым жардам берип, бири алып кетип, жардам беришет. Анан биз кечинде саат 8-9, кээде 10го чейин буйрутмаларды даярдап калабыз. Анан кийин биз баягы жеке тармакта дагы алектенген үчүн тигүү цехибизде баягы соодага жараша, эгерде заказды жөнөтүш керек болсо, баягы тигүү цехтин жумушун да билесиз да. Тигүү цехтин жумушуна карап, түбүнгө дагы иштегенге туура келет. Бардык чарчоолоруңузду үйүңүзгө барсаңыз, балдарымдын күлкүсү чуркап чыгып тосуп алган күлкүсү эле, бир күн кечке кыйналган күнөрүң деле көп да, албетте бүт жашоо жыргал эмес. Кыйналган күнүң да көп болот, жашоодо баягы турмуштун ар кандай мүнөттөрү болот. Ошол күндөрдү балдарыңдын күлкүсү эле чарчооңду жазып коет. Уже неберелүү болуп калганбыз, неберең өзүнчө бир башкача сезимдер болот экен неберелүү болгондо. Ошолор бүт чарчооңду жазып турат. 5 жыл аралыгында көптөгөн кыздарды узатасыз, ар кандай кардарлар келет да, анан баягы өзгөчө эсиңизде калган кардар барбы? Мисалы, баягы мындай төшөктөрдү дагы заказ бергенде, буйрутма бергенде, баягы шөкөттөп, кооздоп, мындай кыл, тиндей кыл деп алардын сунушун да аткарасыздар да. Албетте 5 жыл ичинде аябай көп эле кардарлар келет. Кардарлар баягы бир түрдүү болбойт да, албетте ар түрдүү болот. Мындай эне деген билесиздер, аябай мындай толкундануу менен баягы көптөн бери эңсеп келген баягы кыялдарын орундатууга аракет кылат. Ооба, ушул эле төшөк эмес, алар өзгөчө бир башка жактан деле көрүп келип алып деле мага ушундай жасап бер деп заказ беришет. Алардын ошол көңүлүндөгүдөй кылып аткарууга аракет кылабыз. Алар ошол баягы өзгөчө берип алган үчүн күндө баягы 5 маал жазып, кандай болуп атат сүрөтүн жөнөт, кандай кылып атасыңар деп тынчсыздануулар болот. Албетте ошолордун баардыгын өзүндөй кылып чыгарып, баягы көңүлүнө жактырып жасаганга аракет кылабыз да. Төшөк каптоо негизи сиздин хоббиңиз да, өзүңүз сүйүп, өзүңүз жактырып баягы баштагансыз да. Дегеним, мурда биздин чоң апаларыбыз деле ушундай ар бир кызга төшөктү каптаганды үйрөнүшүң керек, анан деп баягы үйрөтүп кетет го. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Туура, биздин илгертен бери апаларыбыз, чоң энелерибиз бул курак кураганды, баягы төшөктү журкан тиккендер бул илгертен берки келаткан салт, каада салтыбызга биздин чоң апа, чоң энелерибиз аябай маани берип жасашкан. Мен да кичинекейимде ата энем баягы жаш болуп, иште, жумушта иштеген үчүн мен көп убактым чоң энем менен өткөн. Чоң энем аябай чебер болгон. Ошол жакшы ушундай курак тигип, көп өнөрлөрдү үйрөтүп койгон экен. Ошол мен ошол кичинекейимдеги кылган хоббим катары. Кыялыңыз болчу да. Ооба, кичинекейимден белген кыялым, чоңойгондо мен да ушундай чоң чебер болом, ушундай кыздардын бактылуу күнүнө себепчи болуп, себеп жасайм, кызга себеп жасайм деген мен өз кичинекейимден берки болгон кыялым болчу. Демек, кыялыңыз бир чоң бизнеске айланды десек дагы болобу? Ооба, албетте. Бул сөзсүз түрдө ошол кичинекейимден бери хобби болсо, азыр бир чоң бир бизнеске айланып отурат. Ооба, ал эң туура. Азыр баягы сеп даярдоо көп эле болуп кетпедиби? Сиздердин төшөктөрүңүздөрдүн өзгөчөлүгү? Биздин төшөк сырлар катылганбы? Албетте катылган. Азыркы күндө баягы онлайн жумуштагы аябай көбөйүп кетти, төшөк тиккендер аябай көп. Биз алардан өзгөчөлүгүбүз эң биринчи сапатка аябай басым жасайбыз. Сапатка, материалдын сапаттарына, пахтанын биринчи сорт болушунча тазаны колдонгонго, анан ошо элдерге окшоштурбай кичине өзгөчөлөнтүп, жаңы идеяларды, оюлардын жаңыларын, саймалардын жаңыларын кошкон аракет кылабыз да. Ошол менен ошого басым жасап, жакшы сапатта чыгарган аракет кылабыз. Биз башында
жөн эле төшөк журкандарды тигип баштачым. Анан элдин баары эле келип сурай берчи, сиздерде сандыктар жокпу, сандыкта калат элек деп. Анан кийин менден төшөк алып, анан үйүнө барып видео отчет жөнөтүшөт да, ыраазычылык билдирип жөнөтүшөт. Ошондо сүрөт видеолорду карасак, базардан, башка жактардан алып коюшат экен. Кийин ойлодум, бул сандык деген сөзсүз кыздын себине тиешелүү нерсе экен, алып келип койсок болот экен деп биз издеп, азыр биздин бул сандыктарыбыз Турциядан келет, сапаттары жакшы. Ошол менен дагы кардарларыбызды кубантып келатабыз. Бир сеп канчага даярдалат, канча сомго даярдалат? Бир септин баасы? Негизи мындай да, биздин кыргыздарда мисалы кичке эле мамлекет болгонубуз менен биздин ар жерде салт ар кандай да. Кыздардын себи ар жердин салтына жараша болот. Кызга сеп мынча деген мындай баа жок, чек жок. Ар ким келип өзүнүн мисалы бизде жеңе төшөк 22 000 сомдон башталат. 4 төшөк, 6 подушка, 1 эт төшөк, 1 журкан десең жок. Бизде андай берсе болбойт. Бизге 10 журкан беришибиз керек, 10 эт төшөк деп ар ким өзүнүн салты менен келет. Биз ошолорго жараша төшөктөрүбүздү көрсөтүп, анан ошолорго жараша кардарлардан заказдарды алып тигип беребиз да. 22 000 сомдон канча сомго чейин болжол менен? Көпчүлүгүнө да баасы кызык да? Ооба, 22 000 сомдон жеңе төшөктөрүбүз башталса, орто эсеп менен 80-100 000дин тегереги болот. Анан мисалы Ош, Жалал-Абад биз тарапта мындай сепке аябай басым жасашат. Алар жасаганда бир 120-150 000 сомдун тегерегине чейин сеп даярдашат. Жакшы. Бул жакта эжелер иштеп жатат, Анан негизи эле ушундай айымдар менен иштешиш кыйын эмеспи? Ар кимдин ар кандай мүнөзү бар, алардын дагы тилин таап. Албетте, ар бир адам менен тил табышып, мамиле кылыш, ал биздин мындай кызыкчылыгыбыз. Ар бир адамга жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылсаң, Кудайга шүгүр дейм. Мен ар дайым сыймыктанып келем. Кудай баягы өзүмө жараша, өзүмө окшогон, жаркылдаган, күлүп жайнаган, мындай жадыраган жакшы кыздар туш болот. Мына ушул 5 жылдан бери командабызда 50дөн ашык кыздар болуп калдык. 50дөн ашык. Бир да мындай жаман мүнөздүү кыз жолуктура элекмин. Баардыгы мындай жакшы шайыр, жакшы айымдар да. Ар бир төшөктүн аты дагы болуш керек, өзүнүн тарыхы. Ооба, ар бир төшөктөрдүн өзүнчө аттары бар. Биз баягы кардар заказ берип атканда, буйрутма берип атканда, ошол кайсы төшөктөрдү жактырып атат, ошолор аркылуу буйрутма алабыз. Мисалы бул төшөктөрү саймалы таш деп айтылат. Бул төшөктөрүбүздүн бул жеринде мына чоң ою турат. Чекелеринде майда болгон курактар, мына кыргыздын илгерки оюлары коюлган бул төшөктөргө. Бул жерде болсо мына 1000 курак төшөктөрүбүз. Бул жактагы? Бул жакта. Аябай курактар көп экен, Бул жерде курактын азыр бир төшөгүбүздө 18 түрү колдонулат. Бул курактын ар биринин баягы өзүнүн тиешелүү философиялык маалыматка ээ. Булар илгери баягы кыздарды турмуш жолуна узатканда энелери мисалы азыркыдай телефондор жок болгон, өздөрүнүн акыл насааттарын ушул курактар аркылуу билдиришкен да. Мисалы могу куракта мисалы жакшылык, жамандык тегиз жүрөт деп маани берет экен могу куракчы. Могу 1000 курак. Бул 1000 курак деген төшөктөрүбүз. Куракты айтып атам, маанисин айтып атам да. Могу мисалы бул куракта болсо, мына ар бир баягы турмуштан жолуккан тоскоолдуктар. Ушул тоскоолдуктарды өтүп сен жеңип чыгышың керек деген маанини билдирет экен. Мисалы болсо, бул курактардын ичинде баягы чексиздик деген курактар бар. Көп балалуу болгула, мына мисалы могу курактар көп балалуу болгула деген насаат мындай жакшы ойду билдирет. Негизи эле курактардын ар биринин тилеги жакшы, ою жакшы деп айтылат да. Философиялык бир терең маани катылган экен да. Ооба, ошондой ар бири ушундай тилеги жакшы. Чоңунун кичкейисте да көп айтып калат эле. Жакшы бир буюмду баштаганда жакшы тилек ой менен башта деп, анан ушул кыздарга сеп баштаганда дагы баягы жакшы тилектерибиз менен, жакшы максаттарыбыз менен баштаганга аракет кылабыз. Ошо биздин буюмдар менен кыздарыбыз барган жеринен бактап, ошол үйдө өнө өсүп, балал чакал болсун деген ниетте.
Бул төшөктөрүбүз аты мурас деп айтылат. Булар көрдүңүздөр, мына бул көп баягындай түстөрү дагы жок, баягы тынч төшөктөр, баарына эле жага бере турган, биздин тилде айтканда мындай классикалык түргө кирет да. Бул төшөктөр баарына эле жага берет. Болгону баягы түстөрүн эле тандабаса, колдонгондо аябай баягы орусча айтканда спокойный тондоп мындай жакшы кеткен, эң мындай кеткен модельдерибиз ушулар болуп эсептелинет да. Азыркы жаштар негизи эле баягы көп ызы-чууну жактырышпайт. Баары эле мындай заманга жараша минимализмди эле баягы мүмкүн болушунча аз түстөрдү, аз мындай немелерди каалашат да. Ошон үчүн аябай суроо талапка ээ болгон төшөктөрүбүз ушулар. Сайма төшөктөр, биздин колго дагы сайылган төшөктөрүбүз бар негизи. Баягы колго сайылган үчүн саймада дагы бир 10 кыз келиндер иштейт. Алар баягы заказ көптүгүнө байланыштуу бир жумада бирден комплектини даярдап чыгарышат. Жетишпейт. Бул дагы машинкага сайылат, бирок баягы аябай кеч, мындай көптөө мындай чыга турган төшөктөрүбүздүн бири. Анан аябай суроо талапка ээ. Ар бир төшөктүн өзүнүн баягы кардарлары бар. Бул көшөгөлөрүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Бул көшөгөлөрүбүз дагы кичине мындай өзгөчөлөнүп тигилген көшөгө. Бул ошол мурас төшөктөрүбүзгө тууралап тигилгенбиз. Кардарлар жана сиз айткандай ар кандай модельдерди өзгөчө, башкача болгондой модельдер тандашат да, башкача өзгөчө кылып бер деп. Мына ошол дагы бир кардарыбыздын каалоосуна жараша ушундай кылып көшөгөлөр тигилген. Бул жактарга дагы кооздолгон. Буну кийин кыргыз комнатабызга парда кылып илип алалы деп ушундай түр заказ берген. Эмесин алып койсо да болот экен да. Ооба, каалабаса үстүңкүсүн алып, астыңкысын парда катары колдонсо болот. Көшөгөлөрүңүз да чындыгында сонун экен. Ал эми бул жакта апаларга, аталарга кийимдер. Материалдар жаңы келгенде биз ушулардан ушундай чапан, чыптама түрлөрүн тиктик да. Анан аябай жакшы, элдерге аябай жакшы таасир этти. Аябай көп саттык. Буларды өзгөчө баягы чет мамлекеттеги жаштар, чет мамлекетте жүргөн кыз келиндер аябай көп алышты. Аябай сүйүндүм. Кыргыздын баягы мондой кийимдери ушунчалык кызыктырып, жакшы көрүп кийгенине аябай сүйүндүк да.